Достар, жалпыңыздар үшін сонун жаңылык бар. Кутстрой курулуш компаниясы жалпысынан 5 патер ойноп жатканын барыңыздар уксаңыздар керек. Бирок конкурска кантип катышабыз деген суроолор пайда болгон болсо, шарттары жөнөкөй. Ылдыйда турган 3 ссылкага катталасыңар Facebook, Instagram жана YouTube баракчага. Анан сиз автоматтык түрдө конкурска катышууга укук аласыз. Анан 30 сентябрда ошол жалпы катышуучулардын арасынан 9 жеңүүчүнү аныкталып, башкы офиске чакырабыз жана ошол жерден 9 арасынан бирөөнү 2 бөлмөлүү квартира тапшырылат. 2 бөлмөлүү, абсолютно бекер. Анан бул жолкусуна эгерде сизге ийгилик кушу жылмай калса, эч кабатыр болбойбуз, кайгырбайбыз, себеп дегенде ноябрга чейин дагы 3 квартира ойнотулат. Балким ошо үчөөнүн бирөөсүн сиз утуп калышы мүмкүн. Ошон үчүн бир гана өзүңүз катышпастан, жалпы туугандарыңызга дагы айтып койсоңуздар, мүмкүнчүлүктөр өтө көп болот. Кутстрой курулуш компаниясынын акциясына катышууга барыңыздарды чакырмакчыбыз. Ассаламу алейкум сүйүктүүчүлөр, Фрунзе ТВ каналы чоң сурат долбоору кайрадан Ошто, Ош шаарынан биз эч жакка чыга элекпиз. Дагы баса белгилеп отурган жерибиз. Биз центрден шака кеткен жокпуз. Себеп дегенде күн ысык учурунда, түшкү маал учурда жаштардын эң көп чогулган жери ушул экен. Бүгүн тойдо, бүгүн жакшылыкта баары манайлары беш болуп атканда биз сонун суроолорубузду узатып, жакшы бир жоопту таба алып атабыз. Бүгүн биз Бишкекте бир жолу тарткан теманын уландысын тарткандабыз. Себеп дегенде көпчүлүк элдер ушул теманы Ошко барып тартсаңар жакшы болмок деген ойлорун калтырган экен. Бир айда эркек канча акча табыш керек, анан үй бүлөгө канча акча жетет деген суроону бүгүн айымдарга узатабыз. Кандай жооптор болот экен, аны биргеликте укмакчыбыз. Албетте, эң башкысы бүгүнкү күндө сиздерге дагы бир жолу эскертип өтөлү. Биз мынакей Ошто бир нече вупс даярдап атабыз. Ошонун баарын мынакей күн сайын жүктөп турабыз. Өткөрө албаш үчүн болгону коңгуроonu басып койсоңуздар, анан биздин каналга катталган экенсизби, ошону байкап койсоңуздар эле болду. Өткөн чыгарылышта бүгүнкүдө да суранып өтөбүз. Биз 250 миңге жеткенге чуть-чуть орчу айтмакчы калды. Бираз силердин аракетиңер керек болуп атат. Себеп дегенде 85% адам биздин каналга катталбай туруп көрөт экен. Эми албетте бул бираз өкүндүрөт. Жок дегенде ошонун тең жарымы катталып койсо, биз 250ден да ашып кетиши мүмкүн экенбиз. Ошон үчүн бир чакан суранычыбыз ушул. Каналга катталып коюңуздар, коңгуроону басыңыздар, анан Ошто бир айда канча акча жетет, канча акча коротушат, ошол боюнча кызыктуу сурамжылоону көрүңүздөр. Кеттик. Эркек бир айда канча акча тапса, үй бүлөнү кенен камсыздалат. Ошто. Менимче бул адамдын короткон акчасына караса керек, бирок бизди жолдошум экөөбүзгө 20 миң жетет. 20 миң жетмек түгүл ашып да калат, бирок Кудайга шүгүр. Ар бир билбейм канча акча таппаган Кудайым берекеси менен берсин экен. Ошол берекеси жеткизип, ырыскысы менен кошо берсе жетет экен да. Ушу Кудайга шүгүр 20 миң бизге жете элатат. Сонун, сизге да кошумча суроо, Бишкекке баргансыз да? Бишкектикмин өзү. Бишкектиксизби? Бишкекте канча коротчуңуз эле биякта кандай кетип атат? Ошол эле нерселерге. Бишкекте мен өзүм эле 15 миң, 20 миң эле кетчү. Өзүңүзгө эле? Өзүм эле кетчү. Азыр бул жакта 20 миң бир үй бүлөгө жетип атат. Ооба. Себеп эмнеде деп ойлойсуз? Себеп билбейм, аз коротуп калдымбы. Балким эми турмуш кургандан кийин көп нерсени үнөмдөп калат экенсиң, ошо. Бул керек эмес депчи, ошого да болушу мүмкүн деп ойлойм. Бир айда эркек кишини таба алган бул аял кишинен зависит. Миллион тапса деле баракасы жок катын киши болсо жукпайт, ошону деле жеткирбейт. Аял киши баракалуу болсо 100 сом дагы жеткиздирет. Бар жок аял кишинен зависит. Бирок Бишкектен көрө Ош арзаныраак bizde. Эрди шер кылган аял киши, кара көр кылганда эле аял киши дейт. Бул бар жок алтын баш аялдан зависит. Алтын баштуу аял болсо бар жогун эркекти шер кылып, кандай десе болот. Өмүрлүк жарды султан кылып башына көтөрсө, султандын аялы болот, падыша болот. Кул кылса, кулдун аялы болот. Бар жок катын кишине зависит. Сонун сөздөр эже. Чоң рахмат. Мен бойдокмун, бирок өзүм предварительно айтып көрсөм. Кеминде 30 миң жетсе керек. Кеминде. Кеминде. Көп болсо аябай эле жакшы. Көп болсо потолок канча? Потолокпу? Эми акча эч качан адамга жетиштүү болбойт да. Канча көп болсо ошончолук расход көп боло берет. Аз болсо ошончолук эконом көп болот. Эми келиңиздер мындай табышмак кылбай. Жеткирсе болот дегенди айттыңыз. Эми кенен жетет деген бир цифраны айтып коюңуз. Эң кеми 30 десем, эң көбү $1000 болот. $1000, жакшы. Аз беребиз. Макул, анда чоң рахмат. Жакшы жасаңыздар, той сонун өтсүн. Рахмат чоң, куш келипсиздер Ошко. Ошто. Мен оюмча 5 миң жетсе керек деп ойлойм. 5 миң үй бүлөгө бардык нерседен камсыз кылганга? Бардык нерсеге камсыз кылбаса, продукталарыбызга жетет деп ойлойм.
продукт алган, анан эми той топур болсо анда жетпей калат. Түшүнүктүү. Продуктта баскан турган жол кире, анан анча мынча орусча айтмакчы коммунальный услугалар төлөп койгонго 5000 жетет. Коммуналдык услуга біз айылда болгончо коммуналдык услуга төлөбөйбүз. Түшүнүктүү. 5000 сом чөнтөктө турса, айылда жашоо сонун өтөт. Жашоо сонун болот, бир ай деле жашап койсоң боло берет. Эгерде Шаарда жашай албайсың го. шаарда сөз эми шаарда жашап атабыз элестетип коелу. Шаарда болгондо канча кетмек сиздерге? Эми айтыш кыйын го. Мен ойлойм, 10 миң кетиши мүмкүн деп. Себеби проездиң бар, ал жака асасын, бул жака асасын, анан коммуналдык услуга светке келет, газга келет дегендей. Садикке бересиң, балдарыңды мектепке алып барасың, проездиңе кетип калат го деп ойлойм. Түшүнүктүү. Эң сонун сизге чоң рахмат. Буюрса, ошол айтылган суммадан дагы 10 эсе көбүрөөк таап туруңуздар. Баскан турганымызгабы? Айынабы? Бир айга. Бир айына эми адам өзүнүн иштетишине караша жетиштүү болот деп ойлойм. Эми ар ким, мисалы, кээ биркилери көбүрөөк иштетет, кээ биркилери ченеп иштетет. Сен кайсы катарга киресиң? Кимисине, кайсысына? Мен орточосуна Кедеге деркелеп коем, кедеге экономить этем да. менде акча болсо бирок чачып таштай берем. Мен антымнан эконом деп отурбайм. Эми жолдошуң да элестетип коелу. Таап эле келип атат, мисалы, канча сом таап келсе сен чачып салдың бир айда. Жолдошум таап келсе, Канча сом таап келсе? Жок, ошо. Канча сом таап келсе сен мындай эле чачып коесуң бир айга? Эгер жок, ончолук чача бербейм. Жолдошум таап келсе ончолук чача бербейм. Өзүм акчам чача берем. Өзүң акчаңды чачып деп кой. Макул, эми серьезный болгондо, орто эсепмен бир сумманы айтып көрсөң, үй бүлөгө эң ыңгайлуу, жетиштүү, эчтекени ойлонбогонго нормально деген. Примерно 20 миң 30 миң деп ойлойм. 20 миң 30 миң сом болсо, сонун болот. Эми өзүнүн иштешине жараша. 20 миң 30 миң таап келесиң, чоң жигит, болочок күйөөсү, сага кайрылып атам. Чачтырып, чачуу иши мүмкүн экен, опасно экен. Жаттап кал жакшылап. Анан жакын арада той бар сизде, дагы келесизби конок болуп? Бул жаккабы? Ооба, эртеге эле кара келем 30-унда. 30-ында ушул жерге келсеңер табасыңар. 30 миңден өтө тапкан жигиттер келе бергиле. Мейли, чоң рахмат. Мне кажется, смотря кайсыл кандай жашайсың да, вот. Ну, например, мен күйөөм жок да, анан не могу сказать. Азыр Балам тоже жок. кийин болгондо деп да элестеткенде, бир алдын ала адам өзүнө максат коет да. Мончасы. Болгондо. Я хочу, чтобы жила прям в достатке, чтобы прям бюджет ар бир месяцка бюджетными кылып отурбай элечи. А так на самом деле не знаю, прям сказать не могу. Средний бан. Средний. Так, смотря на зарплату, получается. Я не могу прям. Ошо күйөөңүз канча сом табыш керек, кыскача айтканда? Канча? Качабы? Сиздин оюңуз боюнча идеально менин күйөөм монча сом тапса сонун болот. Смотря 70 миң, 100 миң, вот. 70 миң, 100 Средний деп ойлойм. Средний, да? Лично для меня. Жакшы, 70 миң, 100 миң сом тапса, сиз проблема жок, мындай сонун болот деп атасыз. Ну, надеюсь, да. Андан азыраак таап калсачы? Жетиштиребиз да бюджет. Жетиштиребиз, Андан жетиштиребиз деген бюджеттен да азыраак таап калсачы? Ну, как-нибудь справимся, если будем вместе. А вообще иштеп отурсачы? Андай эми болбойт. Нет, анда болбойт. Албетте, тамаша. Андай негизли болбойт, кыргыздын жигиттери мындай анайга чейин барбайт, отурбайт. Ошон үчүн сизге ийгилик. Жакшы бир сонун красавчик жигитти таап 70 миң сом таптырдыңыз. Ооба. Ошо канча? Билбейм, эми даракасын берсе Кудайым аз болсо дагы жетет го дейм. Суммасы или кандай? Суммасын орто эсепмен алып атабыз да. Жамандык, жакшылык, тамак аш, баскан турган ары бери баарын эсепке алганда, бир айга ушунча акча болсо, в принципе, кенен жетет дегенге. Билбейм, аз 50 миң, 100 миң деле аз эч нерсе болбой калды го дейм. То есть ошто деле ошол эле тенденция болуп атат, акча баркы кетип атат. Сиздер өзүңүздөр мындай эсептеп көргөн эмессиздерби? Бир айда үй бүлө. Эсептеп көргөн эмеспиз. Ну, хотя билсеңиз керек, өткөндө так чөнтөктө мынча сом турду, азыр жок болуп калды, значит, ушунча күндө ушунча коротуп коюпуз деп. Андай болгон эмес. Суммасын билбейм, айта албайм. Суммасын билбейсиз. Мейли, чоң рахмат. Кыздар мороженое алып атышат. Где-то 15, 20, 50. Жакшылап эле алып бергиле, жигиттер алып бератканда. Бир айда кеңири багыш үчүн 30 миңдей кетет. 30 миң? 30 кетет да. 30 миң сом тапса, кенен жетет. Кенен жетет.
азыркы учурда сиздерге ошол сумма кенен жетип атабы? 30 миң же бир аз жетпей калат ошого? бир аз жетпей калат. Өзү 50 миң нормальный да. 50 миң нормальный. Сонун идеал, вообще кам жок эчтекеден. Ооба ошентип ошондой го. Азыркы учурда жолдошуңуз 30 миң сом таап атат. И бир аз анча нерседен баш тартып коюш керек болот. Ооба. Аха. Болот эт. Кандай деп ойлойсуз? Эгерде 50 миң болсо, Оштун жашоо шарты менен ала келгенде эчтекеден камсанабай койсо болобу? Же анда да бир проблема бар? Өзү проблема айта албай калдым. Айтып коюңуз. Ооба же жок деп коюңуз. Вообще проблема жок деп коюңуз. Проблема жок. Зарплаталар өтө төмөн да бизде. Тем более мына түштүк жергесинде. Билбейм. Мен өзүм Жалал Абадтан келдим, бирок Сада болой. Жеке каяктан болосуз Жалал Абад? Жалал Абадтын өзүнөн болом. Өзүнөн болосуз. Биз Базаркондон болобуз. Жердешибизге сизди кыйнабайбыз, эче болду. Кааласаңыз даже анча-мынча жерден кесип алып коюшу мүмкүн эмес дейм. Тамаша. Андай да болбойт. Мелис, рахмат эже. Билбейм. Макул, эркек бир айда канча табыш керек мына? Мисалы, жетиштүү болуш үчүн. Кетиштүү болуш үчүнбү? Билбейм. Эми сиздерге приблизительно билсеңиз керек канча кетип атканын. Билбейм, бир 20 миң жетсе керек деп ойлойм. 20 миң Ошко, в принципе, жетет деп ойлойсуз. Ошко жок. Ошко жетпейт. Айылга. Айлыгабы? Айылда турасыздар. Ооба. Айылда 20 миң өтө чоң эле акча болуп калса керек. Себеп дегенде бардык нерсе кол алдында эле да, мал жандык, көп деле ары бери баспаган үчүн. Ошко сиздин оюңуз боюнча канча кетиши мүмкүн шаарда эгерде турса? Шаарда. Билбейм, бир 30-40 миң кетип калышы мүмкүн. Пока баш кошо элексиздер, турмушка чыга элексиз. ооба. Суроо. Кийин буйруса, болочокто жолдошуңуз айына канча сом тапса, жашоого кенен жетет деп ойлойсуз. Сиздин көз карашыңыз боюнча. Айына мен андайларды билбейм. Приблизительно эми сиздин өзүңүздүн расчетуңуз бар да, жашоого болгондо мындай жашасак, мындай үйдө жашасак, мындай жактарга барып турсак, же муну жесек, же бул жака барсак деген сыяктуулардын баарын кошо келгенде бир айда бир сумма өзүңүздүн оюңуз боюнча жетиштүү деп ойлойсуз. Ошко деп баса белгилеп атам, себеп дегенде Бишкекте сураганбыз, ал жакта башка балар чыкты, бияктан сурап атабыз, биякта да башка балар чыгып атат. Ар кандай, ар кимдин өзүнүн ою деп коем. Башкаларга сурап беребин. Айта бериңиз. Любой сумма айтып коюңуз. 87 миң сом деп койсоңуз. 100 миң. 100 миң, Всё, вообще сонун болду. Рахмат. Достор, таң калыштуусу ушундай чыгарылышты Бишкекте тарткансыздар, дал ушундай баалар жаңырган болчу. Эң кызыктуусу, биз бүгүн ойлогонбуз, Ошто бир аз ылдыйраак болуп болуш керек деп. Бирок жашоо шарты ар кайсы жерде бирдей эле экен. Аны менен биргеликте албетте эч кандай айырма деле чоң ойнобойт экен. Ар кайсы сурап жылоого катышкан кызыбыздын жашоо койгон шарттары ар башка экен. 5 миң, 10 миңден баштап 100 миңге чейин кетип экен. Бул бир гана Ошто эмес, Бишкекте эмес, ар кайсы региондо эле ушундай болушу мүмкүн. Себеп дегенде ар бир адам өзүнүн каалаган жашоосун элестетүүгө жок дегенде укугу бар. Ошон үчүн өтө көп катуу кетпейбиз комментарийлерде, жана эң башкысы биз аябай кубанып атабыз, сүйүнүп атабыз. Себеп дегенде жашоо бир сонун болот, бул жакта той, майрам, мареке. Ошон үчүн сонун бир лайк ушул бүгүнкү баш кошуп жаткан жаштар үчүн басып койсоңуздар, албетте эки жаш сиздерге аябай эле ыраазы болуп болуш керек. Биздин каналыбыздын атынан жакшы бир комментарийлерди бүгүнкү баш кошуп аткандарга бир сонун арды өтсөңүздөр болот. Фрунзе ТВ чоң суроо долбоору сиздер менен кош ачпайбыз. Оштон дагы 1-2 чыгарылыш күтүңүздөр. Жана ал чыгарылыштын темалары өтө кызыктуу болот. Көрүшкөнчө.